Ал эми биз болсо программабызды улантабыз. Ушу башкы демирчүбүз болгон KG Group компаниясынан да өкүлдөрү келген. Ошолор менен сиздерди тааныштыралы. KG Group курулуш компаниясынын башкы директорунун биринчи орун басары Абдыкеримов Улан мырза бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Куш келипсиз. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Алгачкы эле сурообуз мындай болсун. Ушу сиз өзү KG Group компаниясында качантан бери эмгектенип келесиз? Кечиресиз. Мен бүгүн келишимдин биринчи максаты силердин туулган күнүңүз менен куттуктайлы деп. Аябай жакшы күн экен. Рахмат. Уруксат берсеңер, KG Group компаниянын курулуш компаниясынын атынан силерди 9 жаш толушуңар менен куттуктайбыз. Рахмат. Силерге кааларыбыз ар дайым тунук эфир, ачык маанай, көрөрмандарыбызга дайым ушундай жылмаюу, күлкү тартыла бериңиздер. Аракет кылабыз. Биз ишенебиз, элибиз ушу 5-канал аркылуу дайым бейтарап жакшы жаңылыктар көп болушуна. Сурооңузга жооп берсем, KG Group курулуш компаниясынын командасында 2 жылдан бери эмгектенип келатам. Биринчи башкы директордун биринчи орун басары болуп, жарым жылдан ашты иштегениме. Ага дагы ошо бир тепкичтерден өтүп анан бардыңыз да. Албетте. Кандай кыйынчылыктар болду? Башында келгенде бир объекттин координатору болуп келгем. Андан кийин бир жылга жетпей 4 объекттин координатору болдум. Ошо андан кийин башкы директордун биринчи орун басары болдум. Производство жагын карайм биздин компаниябызда. Жакшы экен. Анан кийин мындай суроо бергим келип атат. Ошо KG Group курулуш компаниясы башка компаниялардан эмнеси менен өзгөчөлөнөт сиздин оюңуз боюнча? Эми албетте көп айырмачылыктар, өзгөчөлүктөр бар. Бирок негизгиси бул биздин жетекчибиздин, биздин компаниябыздын социалдык багыттагы иш аракеттери деп ойлойм. Анткени мисалы өткөн айтып кеткендей, социалдык турак-жай деген программабыз аркылуу ошо социалдык жакшы жаңы сапаттуу үйлөрдү ыңгайлуу баада социалдык работниктерге куруп бергенибиз. Ошонун аркасынан эле мисалы жаңы программабыз башталууда, доступное жилье деген. Бул элибизде орто байлыкта жашаган элдерге бирок ошондой эле жакшы сапаттуу үйлөрдү куруп берип атабыз ыңгайлуу баада. Ошондо 1 метр квадратына канчадан айланып атат? Биз сиз билгендей эле сомго өткөнбүз азыр. 32.500 сомдон башталып атат. И андан кийин объекттин бүтүшүнө карата баасы көтөрүлүшү мүмкүн. Жакшы, анан кийин бул айтып атпайсыздарбы, ушундай арзаныраак кылып, элдин чөнтөгүнө ыңгайлуу кылып жасап берип атабыз депчи. Бул жагынго жакшы кылып атасыздар. Ал эми сапатына ушул нерсенин залакасы тийип калбайбы? Жок. Буга биздин курулуш компаниябыздын эң негизги принциби сапат биринчи орунда. Анткени мунун жоопкерчилигин биз толук түшүнөбүз. Азыр сапаттуу үйдөн салуудан үнөмдөйм деп кичинекей бир ката кетирип туруп 5 жыл болобу, 30 жыл болобу чоң бир орду толгуз бир жоготууларга алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн биз айткандай эле толук түшүнөбүз. Жетекчибиздин жакшы сөзү бар. Биз кыргызбыз. 5 жылдан кийин болобу, 10 жылдан кийин, 30 жылдан биз Кыргызстанда болобуз. Балдарыбыз да Кыргызстанда болот. Ошон үчүн аябай жоопкерчиликтүү түшүнүшүбүз керек болгон. Жакшы сапаттуу батирлерди калтыруу, жакшы из калтыруу турбайбы? Жакшы, андан сырткары да ушу келечектеги жакын арадагы пландар кандай болуп атат? Чын айтсам, пландарыбыз көп. Эл аралык международный уровеньге чыгыш жаңы программалар бар. Бирок бүгүн туулган күнүбүздө буларды айтпай эле коеюн. Жакында биздин жетекчибиз келет, баарын толук айтып берет деп. Түшүндүрүп берет. Анда ыраазычылык билдиребиз, келип ушундай жагымдуу маалыматтар менен бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ийгиликтер болсун. Силерге рахмат. Дагы жолугуп туулганыңыз менен. Рахмат.